Салам достор, салам. Бүгүн Jamil Production YouTube каналында ырчы жана обончу Исаков Аким агайыбыздын ырлары жаңырмакчы. Биз анын колу күндүзү бошогондуктан ушундай кечиндеси конок болуп барууга макулдаштык. Андыктан силер каналдан алыстабай аягына чейин биз менен көп болуңуздар. Кеттик. Достор, биз агай менен учураштык. Караңгыда тартылбай калыптыр. Кечирип коюңуздар. Достор, биз агайыбыздын үйүнө конок болуп келгенде столдун үстүнө аябай сонугуп даярдаптыр. Бизди чакырды, бирок биз агайыбыздын чыгармачылыгына күбө болгубуз келди. Ошондуктан биз чайды агайыбыздын чыгармачылыктарын жана ырларын угуп алып, анан кийин чайга өтөбүз. Кеттик достор. Агай, сиздин чайыңызда миң берте ыраазыбыз. Анда сиз менен аңгемелешели. Кандай эмесе, аңгемени баштайлы. Ой, рахмат. Анда эмесе, сөз башынан болсун. Агай, мен сизге деген суроолорум абдан көп, бирок мага эң кызык болуп жатканы, сиздин азыркы жашыңыздын улгайып калганына карабай, жаштар менен тең жарышып ырдаганыңыздын себеби эмнеде? Бұл өзүнчө бир табышмактуу нерсе го. Бул талант табышмактуу нерсе болот экен. Талантты сүйгөн адам ошо талантын алып кетет экенсиң. Талантты сүйгөн адам ал талантты алып кетет экен да. Мен ушулар менен тең алып жарышып келе жаткан себеби, мен өзүм ушу чыгармачылык ырды кичинемден жакшы көрөм да. Буга себепкер болгон кичине кезимден ушу атам бир кичинекей баягындай гармошка алып берген. Ырдап жүр балам деп. Анан гармошкадан, анан аккордеонго өттүм. Мага ушундай нерсеге себепкер болгон апам менен атам себепкер болду. Апам дагы ырды жакшы көргөн, атам дагы ырды жакшы көргөн болчу. Анан гармошкадан аккордеонго өттүм. Аккордеон ырдап жүрүп, Кудайга шүгүр бизде Көкбел айылында таланттар көп эле. Менин досум Закир Семетей деген досум болгон. Ал менен мурунураак аккордеон үйрөнүп, ал бир аз жакшы ойночу. Ал да таланты ташкындап, келинчеги Химия экөө Көкбелди таанытып, Нокатка, Ошко, Бишкектерге барып концерт коюшуп, ырдап жүргөн чагы болчу. Ошондон мен талантым ошого байланышып кетти. Семетей экөөбүз эр шаркак жүрүп, Кудайга шүгүр, анан Химия аяшым дагы себепкер болуп кетти. Ырдаңыз, аяш үнүңүз жакшы экен, бирок сизде талант бар деген. Ошо кийин барып, Кудайга шүгүр, ырдап Табаев Асан байкебиз мен ал кезде жаңыдан ырдап чыгып атканда ал Көкбел домкул тера деп коет эле, мындай кулуунун директору. Анан мен чакырып ошо жерге кудур кылып алган. Асан ака дагы себепкер болуп, ошо жерден ырдап, ошо жерде Көкбелдин таланттарын ырчыларды алып чыгып, ырдап ошодон башталып кетти. Кудайга шүгүр, мен ырдатып жүргөн кыздар, мен окутуп жүргөн балдар, азыр ырчылар аябай көп. Мисалы үчүн Маматова Дамира деп Мамажан аканын кызы ырдап жүрөт, анын сиңдилери ырдап жүрөт. Мына көпчүлүгү мына Бишкекте ырдап жүрүшөт. Анан ошентип таланттан анан кийин районго өтүп кеттим. Анан айыл өкмөтүндө иштеп, ушинтип таланттын өркүндөп, кийин Токмокто окуу жайына тапшырып, Токмоктогу мен баягы анда клуб просвет училище болчу. Ошону бүттүм. Анан аны иштеп, аны окуп жатып эле мен ошо Комсомол деген жер бар болчу Токмокто. Ошо жерге барып келип мугалим болуп иштедим. Студент дагы анан сабак алып иштеп жүрдүм. Анан кийин мектепке иштедим, Кудайга шүгүр. Мектепте мени аябай мектепке тарткан Келдибек Адимович деген агабыз болор эле, агайыбыз эле. Ошол тартып кийин анан 1984-жылы Көкбел орто мектебине музыка мугалими болуп кирдим. Кирери менен Айдимов Келдибек аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. 11 комуз, 14 форма алып берди кыздарга, балдарга. Женский баягы кыздардын формасын, баш кийимдери менен балдарга. Анан кийин жаңы мага баян сатып берген. Орфей деген баян сатып берди Келдибек Адимович. Анан фортепиано алып берди. Ушуну түптөлүп, анан Кудайга шүгүр кыздарыбызды Голубой огонек алып бардым Ошко. Райондон баягындай немелерин алып барып аттык, кароо конкурстарын алып барып аттык.
өзүбүзчө кара коңустарды өткөрүп аттык. Аз келгенсип айыл апалардан, шайыр апаларды топтоп Көкбелдин окуучулар менен бириктирип концерт коюп, баягы ошол клубтарда маданий массал иштерин жакшына өздөштүрдүк. Агай, сөзүңүзгө аралжы. Экөөбүздүн аңгемебизди бир-эки жакшы чыгармада ийинип алсак, сиз азыр залкар ырчылардын шедевр чыгармаларын аткарып берсеңиз. Жакшы болот. Анда эмесе мен Ырысбай Абдыкадырдын «Неге мынтип жүрөсүң» деген ырдыгы тап берейин. Тарынасың сырды текте, мендеп соқпой жүрөгүм, андай болсо ойлоп көрчү, неге мынтип, неге мынтип, неге мынтип, неге мынтип Tаңға жақын жаздың жели, бет алдыңнан төгіліп, сені екен деп көзімді атсам, айдың нұры, айдың нұры, айдың нұры, айдың нұры төгіліп. Ойғанарда өзің қоден, сылай жүріп чачыңды, көзімді атсам жаздың жели, азыр келіп, азыр келіп, азыр келіп, азыр келіп басылды, азыр келіп, азыр келіп, азыр келіп ай басылды. Te alıstan bir ökelet, kızı süküm karanım, seni kendi gözümde atsam, seni misin, seni misin, seni misin, seni misin Allah'ım, ay seni misin, seni misin, seni misin Allah'ım, seni misin Allah'ım. Браво, браво достор, аябай сонун чыгарма болду.
Достор, биздин каналга каттал электер, подписаться кнопкасын басып, жаңы берүүлөрүбүздү унутпастан, коңгуроо кнопкасын басып, сөзсүз түрдө комментарий калтырып коюңуздар. Агай, дагы бир чыгарма ырдап берип койсоңуз, сиздин чыгармаңызды көрүүчүлөр чыдамсыздык менен күтүп отурушат. Туурабы көрүүчүлөр? Анда эмесе рахмат кызым. Анда дагы ошо мурунку ырлардан ырдап коеюн. Yolgupsuz bana bikirsin, ne buldu deyip çocuk getirsin. Bir kez verdim acılarımda, tutsam yayıldım çekildim. Bir kez verdim acılarımda, tutsam yayıldım çekildim. Al gününde oyloy bir gün, anım başarım öteyim için. Alımatlar aldın öter, mağabalim hayra gelmesin. Alımatlar aldın öter, mağabalim hayra gelmesin. Ocak başındın bizim genç, karın dili var yesin. Adresin kaydan bildirdin, daylı tapay yürümen kendin. Adresin kaydan bildirdin, daylı tapay yürümen kendin. Bravo. Агай, эми сиздин балалык кезиңиздеги ыр дүйнөңүзгө саякат кылып келсек, кандай дейсиз? Жакшы болот. Балалык кезде ыр дүйнөгө саякат бул жаш кезибизде биздин окуучулук мезгилибиз 1964-жылы 1-класска келгенден баштап козголду да. Ошол биз 1-класстан баштап сабакка кирип окуп жүргөн учурларда чоң класстар концерт коер эле. Ушунчалык жакшынакай татынакай концерттер бат-бат болуп турар эле, чоң класстардын өз ара конкурстары болор эле. Ошондо аккордеондо, комузда, анан кийин чылдырмандар болот эле. Мандалин болот эле, гитара болбойт эле андан. Анан ошо чылдырмандарды кошуп алтырып класстар топуларды өз колдоруна жасап кыздар. Анан кийин баягындай үстүнө пөпүктеп индүктүн баягындай жүндөрүн жулуп келишип коюп алышып, ар ким ар кандай индүктөрүн неме кылып алышып, ушундай сонун артист деген, ал убакта артист болом деген таланттар көп болор эле да. Ошондой тигип келип алышып концерт койгондо биз өзүбүздөн өзүбүз суктан ошого имерилип, ошондой кылып ырдасак, ушундай кылып туруп чыксак деп чоң класстарга суктанаар элек. Анан кийин биз да ошентип концерт коюп барып биз да ошентип баягындай токтун күнүнө ошентип коюп, анда баягы калпактан да төгөрөк тебетей болор эле, баягы кара чеке төгөрөк тебетейлерди кийип, ал убакта калпактар башкача калпак, азыр башкача калпак болуп калды. Кара калпактарды кийет элек. Эми ошентип отуруп анан мектептердин арасында кара конкурстар болор эле. Анан конкурстан жеңгендерди районго алып кетет эле. Районго барып анан ырдатат. Ошондо баягы 1-класстан баштап 10-класска чейинки жакшы ырчыларды алып алып туруп, анан бир жакшынакай топ уюштуруп, анан кийин конкурска катыштырып, ошо конкурстан чыккандарды анан мектептин жеңүүсү деп грамоталарды берет эле. Ошондо биз окуп жүргөн чакта эң кызыгы октябрят, анан кийин пионер, анан комсомол болуп бөлүнөт элек. Ушу октябрят
пенерге жеткенге, пенер камсоңго жеткенге умтулуп ушундай кызыгат элек да. Ушундай жаш убагыбызда ошондой ырлар жаралып, көбүнчө биз мекен жөндөрлөр көп ырдайт элек. Агай, мекен жөн деп калдыңыз. Ошол мекен жөнүндө ырларыңыздан ырдап берип койбойсузбу? Бул жакта көрөрмандар да күтүп отурушат. Макул болот. Ана вариансыз эле Рыспай Абдыкадыровдон туулган жерди сагындым деген, сагындым туулган жерди сен деген. Bayını tartıp alıştım, unutup vardım seni. Sarıldım boğazımdan, sarıldım seni. Kanatım bolsa hazır, kalkınlar uçup gitmeli, kaldaygan sarı dağlara, karırak olup gitsen de. Kaldaygan sarı dağlara, karırak olup gitsen de. Elçilik daim negizli, esimden beklerkensin. Senin daim benimle, senin bozulup gidesin. Senin daim benimle, senin bozulup gidesin. Senin bozulup gidesin. Абдан сонун. Эми мен азыр сизден дагы бир чыгарма суранайын дегем. Сиздин жаштык кезиңиздеги, жигит болуп жүргөн кезиңиздеги махабат ырларыңыздан бар болсо, ырдап берсеңиз кандай дейсиз? Жакшы болот. Жакшы болот. Жаш кезибизде ырдаган ырларыбыз бар. Эми сол жаш кезибиздеги ырлардан ырдап берейин анда. Uzatıp bara жатып
аябай сонун мыкты чыгарма болду. Агай музыкалык аспаптарда ойноо бул өзүнчө бир чоң искусство. Мен дагы комуз инструментинде ойнойм. Кыз кербез, мөлмөлүм, чоң кербез ушуларды ойнойм. Мен кийин ошо комуз эмнеден жасалат, кылы эмнеден жасалат экенин тааныштырып берем. Бирок андан мурун сиз аккордеонуңуз менен көрөрмандарга тааныштырып кетсеңиз. Бул музыкалык аспаптардын өзүнчө бир ар кимдин үнү ар башка болот эмеспи? Чопочор, чор деп. Анан кийин комуз, гитара, кылкыяк, анан аккордеон бул да деген да бул негизи түбү Германиядан чыккан экен. Ошодон баштап таркалып азыр анан Россия анан барып бүтүн дүйнө жүзүнө таркалып. Анан бизге келип атпайбы? Бизге деле бул аккордеон негизинен музыкалык аспаптарга кирет. Бул көп түрлүү жагы бар. Бул жагы болсо бас деп коет. Бул жагы болсо ритм, клавиштер деп коет. Анан буларды өзүң билесиң, 7 нота бар. 7 нотанын мына додон дого чейин бир, додон мына 3 октавалуу аккордеон да. 11 регистрлүү. Өзү итальянский. Бул октавадан октавага өзгөртүү адамдардын баягы жоон жана ничке, бас, сопрано деп бөлүнөт эмес. Бас, сопрано, тенор деп. Ошолорду баардыгын ушул октавалар аркылуу өзгөртүп ойной берет. Дагы бир суроо. Бизде мындай мисал үчүн гитара комуздарды күүлөйт да, аккордеонду да күүлөсө болобу же болбойбу? Аккордеон дагы комуз сыяктуу күүлөнөт. Аккордеондун үнүнүн баягы темпине түшүн, голоско өз тембрин алыш үчүн ошо октаваларды тандап аласың. Октаваларды алып аласың. Мисал үчүн до мажор, до минор. Анан ре же болсо мына фа мажор, фа минор, ушинтип айрым тандап анан кийин регистрди баягы күүгө саласың мына үндүн жоонуна, ичкесине. Бастыкы жоон болот, сопраналыкы өтө ничке болот, тенор ортосунда ушундай немелерди тандап алып туруп анан кийин ойнойсуң. Ойнордон мурун баягы үндү текшерип, ошол үндүн нотасын анан бул жактан терип алышың керек да. Абдан сонун маалымат бердиңиз. Чоң рахмат. Ал эми агай, менин дагы бир өтүнүчүм бар. Азыркы чыгармалардан аккордеонуңузду боздотуп, ыйлатып, ырдап берсеңиз. Макул, колдон келишинче аракет кылам. Эми көл ыйлабаса дагы ыйлаганга аракет кылайын, Макул. Айылыма капыстан барып калдым, көр замат көңүлгө жагып калды. Ырдап жатсам бир жолу чыгып келип, ошол бойдон көңүлдө калып калдым. Ошол бойдон көңүлдө калып калдым. Кылыктанып кылчайып күлүп койдум, сүйөрүмдү көзүмдөн билип койдум. Сен беретти сүйүмдү деп мен да сени жалкарабай күлүп койдум. Кылыктанып кылчайып күлүп койдум, сүйөрүмдү көзүмдөн билип койдум. Сен беретти сүйүмдү деп мен да сени жалкарабай күлүп койдум. Ушул күнү уктабай ойго чаптым, ойлалатта тынымсыз ойноп аттым. Көптөн бери жүрөгүм издеп жүргөн, ак сүйүмдү акыры таптым. Ак сүйүмдү акыры өзүм таптым. Кылыктанып кылчайып күлүп койдум, сүйөрүмдү көзүмдөн билип койдум. Сен беретти сүйүмдү деп мен да сени жалкарабай күлүп койдум. Кылыктанып кылчайып күлүп койдум, сүйөрүмдү көзүмдөн билип койдум. Сен беретти сүйүмдү деп мен да сени жалкарабай күлүп койдум. Кыялымда дайыма жанымдасың, өмүр бою ырдасам жанымдасың. Ортомузда чеңели сүйүү болсун, кадырыңа жетейин карындашым. Кадырыңа жетейин карындашым. Кылыктанып кылчайып күлүп койдум,
карабай билбайдым сен да мени карап билбайдың Рахмат агай, рахмат, азаматсыз. Көрөрмандардын убактысын албайлы, агай дагы 2 чыгарманы ырдап берип койсоңуз. Жакшы чыгармалардан. Аны mesela ошо Токон Эшбаевдин ырларынан ырдап берейин, жаз күтүм деген. Jaz gütüm, jaz gülsen güzel ağabey. Güz gütüm, güz gülsen güzel ağabey. O şeydi, o nikayı ötüp gitti. O şeydi, argımdır gaytalar. Koysege tanrım bay mandaga Эмне деген керемет обондор. Агай, эми көрөрмандар үчүн бир эне жөнүндө чыгарма болуп кетсе, ошону менен көрүүбүздү аяктайлы. Жакшы болот анда. Энелер жөнүндө анда апама деген Ишеназаровдун ырдап жүргөн ырын неме кылып берейин, ырдап берейин анда. Баян Ахматтын ыры экен.
kim var mençelik Cık koluğunu günüm istesem Yüreğim Alanla nurun böyleysin Köyne kelsen gülgönüm Halamda bir dayınızam Hacarlı yemesin seni Sulu yemesem seni Otun canlarına için mayramı çanırınağım Ömürgü bizde alıp geldin Benim bir üşük Kaygımdı tarttın temselim Karızlar kim var mençelik Cık koluğunu gönlüm istesem Yüreğim Ağlamdı nurga böyleysin Köyne kelsen gülgönüm Halamda bir dayınızam Hacarlı yemek senceri Su yemek sappa senceri Ömürde kanca arman var Gözüm var Demek mayram var İşte sizin tanrıda belli Vay Kaygımdı tartı temselim Karızlar kim var mençelik Uygun sürüldüm Ağlam nurga böyleysin Köyne kelsen gülgönüm Haramda bir dayınızam Acarlı yemek senceri Sulu yemek sappa senceri Acarlı yemek senceri Bravo, bravo, bravo. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биздин көрүүбүздү аяктайбыз. Силер болсо лайк басып, подписаться кнопкасын басып, сөзсүз түрдө комментарий басып коюңуздар. Ал эми агайыбызга чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ушул көрөрмандардын көңүлүн ачканыңызга сизге аябай ыраазыбыз. Көрөрмандар да ыраазы деп тилектешмин. Саламатта калгыла достор. Rahmat. Çok iyi kalın.